Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Сингапур өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Достор, видеолор бат-баттан чыгып туруш үчүн видеого мага жактыр белгисин коюңуз жана каналга жазылыңыз. Биз баштадык. Сингапур 1965 жылы Малайзиядан бөлүнүп, көз карандысыз мамлекет болгон. Өлкө башкаруу системасы парламенттик республика. Көз карандысыз мамлекеттин биринчи премьер-министри болуп Малайзиялык Кытай үй-бүлөсүнөн чыккан Ли Куан Ю шайланат. Ал Англиядагы Кембридж университетинде билим алган. Эгемендүүлүк алган учурда Сингапур чакан, жакыр өлкө болгон. Ал тургай таза сууну импорттоого жана кошуна өлкөлөрдөн кум ташууга туура келген. Коңшу өлкөлөр достук мамиледе болушкан эмес. Калктын 1/3 коммунисттерге тилектеш болушкан. Ли Куан Ю өзүн жана анын шериктештерин англисче билим алган буржуазиялык лидерлердин тобу деп мүнөздөгөн. Ал социалисттик идеяларга каршы чыккан. Ли Куан Юнун өкмөтүнүн экономикалык өнүгүү стратегиясы Сингапурду Түштүк Чыгыш Азиянын каржы жана соода борборуна айлантууга, ошондой эле чет элдик инвесторлорду тартууга негизделген. Биз ар бир инвесторду жылуу кабыл алдык. Биз ага өндүрүштү баштоого жардам берүү үчүн болгон күч-аракетибизди жумшадык деп жазган Ли Куан Ю. Өлкө жетекчилиги инвесторлордун ишенимине ээ болууга чоң маани берген. Ли Куан Юнун бир айткан сөзү бар: "Менин эки жолум бар болчу. Биринчиси өлкө казынасынан акча уурдап, досторумду жана туугандарымды Forbes'тун эң бай адамдар тизмесине киргизүү. Ошол эле учурда өз элимди сызга отургузуу. Экинчиси бул өз элиме кызмат кылуу жана өлкөнү дүйнөдөгү эң мыкты 10 өлкөнүн тизмесине чыгаруу. Мен экинчисин тандап алдым" деген. Эгер коррупцияны жеңгиң келсе, 3 досуңду түрмөгө камашың керек демекчи. Ли Куан Ю коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүргүзүп, ал өзүнүн туугандарын да аяган жок. Сингапурда тарыхый мафиялык топторду жана триада мафиясын катуу аеосуз кысымга алды. Ли Куан Ю бийликте турган мезгилде өлкөнүн ВВПсы калктын ар бир адамын эсептегенде 30 эседен ашык өсүп, Сингапурду дүйнөдөгү эң гүлдөгөн, коопсуз, бай жана коррупциясы аз өлкөлөрдүн катарына кошту. Сингапур бул демократия, бирок чындыгында ал катуу көзөмөлгө алынган авторитардык мамлекет. Кытайга окшош, бирок кооз упаковкада. Бизнес кылуу аябай ыңгайлуу, налогтор төмөн. Чоң бизнес менен бийликтин ортосунда ачык айтылбаган келишимге ылайык, бизнеске акча табууга тоскоолдук болбойт, ал эми бизнес бийликти талашууга аракет кылбайт деген. Өлкөдө иш жүзүндө саясий оппозициясы жок. Буга бийликтин бул жааттагы аракеттери гана эмес, ошондой эле өлкөнүн калкы бийликтин партиясынын курсун өтө жогорку деңгээлде колдошот. Албетте, бийлиги калкына жакшы кам көрөт. Статистика боюнча сингапурлуктардын 90%-нын жашай турган менчик үйү бар. Дагы бир кызык факт, Сингапурдун азыркы премьер-министри Ли Сян Лундун айлыгы күнүнө $7.000 түзөт. Бул деген жылына $2 миллион ашык айлык алат. Премьер-министр эмгек акысын толугу менен туура жана татыктуу деп эсептейт. Көпчүлүктү Сингапур өлкөбү деген суроо кызыктырат. Же бул шаарбы деген. Сингапур бир эле учурда шаар дагы, борбор дагы жана мамлекет дагы. Сингапур 6 миллионго жакын калкы бар шаар мамлекет. Сингапур негизинен бир чоң аралда жайгашкан, бирок ага 63 башка кичинекей аралдар кирет. Алардын көпчүлүгүндө адамдар жашабайт. Сингапур дүйнөдөгү кичинекей 20 өлкөнүн бири. Сингапурдун аянты 725 квадрат километр. Бул деген болжол менен Бишкектин аянтынан 6 эсеге гана чоң. Дубайдагы жасалма аралдарды жасагандай эле Сингапурда дагы жыл сайын өлкөнүн аянтын чоңойтуу аракетин жасап келишет. 15 жылдын ичинде Сингапурдун аянтын 100 квадрат километрге чоңойтуу пландалууда. Бирок шаарда жер дагы эле жетишсиз. Жердин аздыгына карабай Сингапурдун бийлиги экологияга өзгөчө маани беришет. Болжол менен өлкөнүн жарымы жашыл аянттарга бөлүнгөн. Көптөгөн парктары бар. Атүгүл көп кабаттуу үйлөрдүн үстүндө дагы жашыл бактар жайгашкан. Шаар абдан жашыл көрүнөт. Сингапурда бардыгы кымбат. Көчөдөгү кафелерде пивонун баасы 1500 сом, кичинекей пицца 2000 сом, дүкөндөгү жарым литр суу болжол менен 150 сом турат. Сингапурда автоунаага ээ болуу өзгөчө кымбат. Жол инфраструктурасы чектелүү болгондуктан унаа сатып алуу үчүн атайын уруксат талап кылынат. Бул уруксаттар чектелген нускада берилет.
жана айына бир жолу лотерея сыяктуу атайын конкурстарда таратылат. Уруксаттар түп өлкө берилбейт. 10 жылга гана жарактуу. Андан кийин унаа жарактан чыгарылышы керек же башка өлкөгө сатылышы керек. Болжол менен бардык салыктарды эске алгандан кийин бир Honda Fit алыш үчүн $100,000 акча кетет. Сингапурда табигый жерден казып алуучу байлыктары жок. Атүгүл бул өлкө кумду гана эмес, кошуна Малайзиядан ичүүчү сууну дагы импорттойт. Буга карабай Сингапур дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн катарына кошула алды. Коррупция менен аеосуз күрөшүүсү үчүн эл аралык инвесторлорду колдоп жана ыңгайлуу налогторду жана шарттарды түзүп бергени үчүн. Болжол менен 10 мүнөттүн ичинде интернет аркылуу Сингапурда өзүңдүн компанияңды ачууга болот. Өлкөдө абдан чоң айыппулдар бар. Жерге түкүрүү, коомдук жайларда темеки чегүү, таштандыны урунан жанына ыргыткан үчүн $500 айыппул салынат. Элестетиңиз, шаарда басып баратып түкүрсөңүз $500 штраф. Эч ким көрбөйт деп ойлосоңуз, сиз катуу жалынышасыз. Өлкөнүн дээрлик 99% жеринде заманбап камералар орнотулган. Заманбап камералар бардыгын көрүп турат. Ал жакта бардыгы цифровизациялаштырылган. Адамды камеранын жардамы менен кинодогудай эле бат эле тапса болот. Ошон үчүн дагы бул өлкөдө кылмыштар аябай эле аз. Медицинанын өнүгүшү эң жогорку деңгээлде болгондугу үчүн сингапурлуктардын орточо жашоо узактыгы дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири. Сингапурлуктардын орточо жашоо узактыгы 80 жашты түзөт. Сингапурдун жаранынын орточо кирешеси жылына $34,000 түзөт. Бул өлкөдө болжол менен 100 миңден ашык доллардык миллионерлер жашайт. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо өз алдынча бир материкти ээлеген Австралия өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кийинки видео батыраак чыгышы үчүн бул видеого мага жакты белгисин коюңуздар. 100 мага жакты белгиси топтолгондон кийин кийинки видеону дароо киргизебиз. Бул видеону WhatsApp'тагы досторуңузга жибериңиз жана каналга сөзсүз жазылыңыз. Көрүшкөнчө достор.